Азаматсыңар баарыңар ушундай жагымдуу мамайда күнүңөрдү уланткыла. Келе сабакты баштайбыз. Кечээ биз ташымалдоонун эрежелерин өткөнбүз. Ташымалдоонун эрежелеринде ошол эрежелерди эсибизге түшүрүп алалы. Бир тамгадан турган муун ташымалданбайт. Мисалы апа, ата, эне деген сөздөр. Эки үндүнүн ортосуна бир үнсүз келсе, ал үнсүз кийинки муунга кошулуп ташымалданат. Мисалы катар, бала деген сөздөр. Эки үндүнүн ортосуна эки үнсүз келсе, эки муунга ажырап ташымалданат. Мисалы балдар, аттар деген сөздөр. Л жана д тамгалары булар үнсүз болот. Жана ушул л жана д тамгалары эки муунга ажырайт. Жана ошол муунга ажыраган боюнча ташымалданат. Бүгүнкү темабыз сөздүн түзүлүшү. Сабагыбыздын максаты менен таанышабыз. Биринчи, сөздүн түзүлүшү жөнүндө билесиңер. Унгу жана мүчөлөрдү ажыратууну үйрөнөсүңөр. Сүйлөө кебиңер, ой жүгүртүүнү өрөнүгөр, терең билим алууга тарбияланасыңар. Бул сүрөттү карагылачы балдар. Сүрөттөгү ким? Ооба, баарыбыз эле билгендей, бул Дүйшөн агай. Ал кимдин чыгармасы балдар? Азамат Сарбул, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы. Ошол бүгүнкү темабызда Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим деген чыгармасынан үзүн берилиптир. Ошону биргеликте окуп чыгабыз. Күздө биздин айылга шинель кийген чоочун жигит келди. Элдер ал жөнүндө мындай деп айтышты. Бул Дүйшөн деген жигит мектеп ачып бала окутат экен. Чын эле ушундан кийин Дүйшөн айылды үймө-үй кыдырып балдарды окууга чогултуп жүрдү. Бул жерде жаңы сөздөр бар экен балдар. Шинель деген аскер кийими. Чоочун деген тааныш эмес деген сөз. Сөздүн түзүлүшү сөз эки бөлүктөн турат. Унгу жана мүчө. Аталар деген сөздү ала турган болсок, ата деген сөз бул унгусу. Лар деген бул мүчөсү. Экөө кошулуп аталар деген сөздү берет экен. Экинчи көнүгүүнү карайбыз балдар. Экинчи көнүгүүдө ушул тексттин үчүнчү сүйлөмүн көчүрөбүз. Карап анан ошону унгу жана мүчөлөргө ажыратып жазабыз. Чын эле ушундан кийин Дүйшөн айылды үймө-үй кыдырып балдарды окууга чогултуп жүрдү. Мен мында кошуу белгиси менен белгилеп койдум го балдар сөздөрдүн арасында. Ошол жерде мүчөлөр уланган. Ушу деген сөзгө н мүчөсү уланыптыр. Андан соң дагы дан деген мүчө уланып, ушундан деген сөз келип чыгыптыр. Айыл дегенден кийин кошуу белгиси турат, Демек ал жерге дагы д деген мүчө уланган. Айыл д келип чыкты. Үй кошуу мө деген мүчө уланды. Үймө деген сөз келип чыкты. Кыдыр дегенге дагы ып деген мүчө уланган. Балдар дегенге д деген мүчө уланган. Окуу деген унгуга га деген мүчө уланган. Чогул деген унгуга т деген мүчө уланып, андан кийин дагы уп деген мүчө уланган. Жүр деген сөзгө унгу, бул унгуга дүү деген мүчө уланган. Анан жүрдү деген сөз келип чыкты. Унгу жана мүчөлөр боюнча келен түшүнүк алдыңар балдар. Үчүнчү көнүгүүдө табышмак берилиптир. Кегиле ушуну ойлонуп табабыз. Ата энеңдей мээрим төгүп күлө карап турган ким? Билим кенин талыкпастан бөбөктөргө сунган ким? Ойлонойлучу балдар, бул ким экен? Азаматтар. Тапкан болсоңор азаматсыңар. Бул мугалим. Мугалим деген сөздүн унгусун жана мүчөсүн тапкыла дептир. Унгу жана мүчөсүн таба алдыкпы мында балдар? Мында баарыңар карап тургула. Мугалим деген сөз бул бир эле сөздөн турду. Бир эле бөлүктөн турду деген, бир эле бөлүктөн унгу деген бөлүктөн турду. Мунун мүчөсү жок. Мугалим, ай, күн, сен деген сөздөр булар унгудан эле турушат, жана булардын мүчөсү жок экен. Төртүнчү көнүгүүдө балдар билимдүү деген сөз берилген. Ушул билимдүү деген сөздөн сөз жаратып, ага сүйлөмдөрдү түзөбүз. Билим, мисалы, билим. Алган билимдерибизди турмушта пайдаланууга үйрөнөбүз. Ил, арстан, арканды жогору илип кой. Ил деген сөзгө биз ип деген мүчөнү уладык.
Жазып алдыкпы? Эми балдар сабакты бышыктайбыз. Сөз канча бөлүктөн турат экен? Ооба, 2 бөлүктөн турат. Алар кандай аталат? Уңгу жана мүчө деп аталат, Балдар, силерге тапшырма. Ошол Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасынан өз түшүнүүңөрдү мага WhatsApp'тан айтып бересиңер, өз түшүнүүңөрдү ooз-2 айтып бересиңер. Сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактан жолукканча.